Лөлүдөн батыр чыкса элин чабат дейт. Мына чыныгы лөлүлөр, чыныгы маңгурттар, чыныгы айбандар. Булар ушул гана сөзгө татыктуу. Мына биринчи сүйлөп аткан бала Кыргызстан давына чыгып мурун динибизге дагы асылды эле. Анда унчуккан эмес кыргыз эли. Эми өзүбүздүн эне тилибизге асылып атат. Айбандар тарыхын билбеген. Эгер билбесеңер билип алгыла, бул тил үчүн эмне деген залкар адамдар өткөн, эмне деген кан төгүлөр болгон, эмне деген убакыт кеткен, эмне деген эмгек кеткен, эмне деген атуулар болгон ушул кыргыз тили үчүн. Ушул кыргыз мамлекеттик эркиндикке чыгыш үчүн эмне деген гана эмгектер кеткен. Айбандар, силерге кандай сөз жетет өзүчү? Биз эмнеге кыргыз тилин басынтып сүйлөшүбүз керек? Биз Кыргызстанда жашап аткандан кийин Кыргызстандын мыйзамдарын, кыргыз тилин сыйлашыбыз керек да. Эмнеге биз ушундай айбандардан ушундай сөздөрдү угуп, ушундай шылдың болуп жүрө беребиз? Кыргыз бийлигинен суранат элек ушуларга катуу чара көрүшүңүздөрдү. Биздин мыкты байкелер, сүйлөңүздөр, бул видеону бөлүшүңүздөр мындай адамдарды, мындай лөлүлөрдү. Эгерде кыргыз тили жакпай атабы, Кыргызстан жакпай атабы, кет Америкага, кет Европага, кет Россияга. Силерди эч ким кармаган жок. Айбандар, силер ушул гана сөзгө татыктуусуңар, андан башка эч нерсеге. Эч тарыхын билбеген. Эмне дейбиз? Мындай кереги бар беле өзүбүздүн жерибизде. Кеткилечи суранам, Кыргызстан жакпай атабы, кыргызча билбейсиңерби? Баргыла. Орусияга баргыла, башка жерге баргыла, ош жердин тилин үйрөнгүлө. Кыргызстанда төрөлдүңбү, сен кыргызча билишиң керек. Андан кийин калган тилди үйрөнөсүң. Ошон үчүн урматтуу бийлик өкүлдөрү, ушуларга чара көрүп беришиңиздерди суранабыз. Ушул видеону бөлүшүп кетиңиздер. Барыңыздарга ассаламу алейкум.